Кичине кезинде бала ачууланса, аны эмоциясын ата энеси басынтып же алаксытып башка ошол эмоцияны жашаганга мүмкүнчүлүк бербейт да. ооба, жаман эмоция болбойт. Туура эмес эле реакция болушу мүмкүн, бирок жаман эмоция жок. Кайгырып жатам, менин маанайым түшүп жатат деп ошентип айтып эмоцияларын айтып берип атса, чын эле иштейт турбайбы деп аябай таң калгам да. Мен түшүнүп атам, сиз шабдалы жегиңиз келди дейт. Ооба десем, бирок шабдалы бере албайм, мына каттама жеңиз дейт мага. Ошол жерде эле мен дагы өзүмө мен туура эле кылып атам. Ооба. Мисалы подростковый период дейт да, аябай кыйналышат ата энелерчи, эмнеге мени менен сүйлөшпөйт. Эмоционалдык интеллектин өнүктүрбөй койсо, келечекте ошончолук академиялык билимдери деле ийгиликке алып келбейт экен да. Мен азыр кычырланып атам, азыр ачууланып атам, подушка бер деп айтпайт да. Ошол жерде сиз жардам катары болосуз жаныңызда. Анан ошончолук өзүнө ишеними болот. Ошончолук максаттарын билген адамдар болот. Ошончолук кыйынчылык болгондо эмоцияларын көрсөтө билүү, аларды жашоо билүү, анан аларды башкаруу деген көндүмдөрү болот. Өспүрүмдөрдүн психологиясына, алардын өнүгүүсүнө жана жашоого керек болгон көндүмдөрдү калыптандырууга арналган Эне күндөлүгү YouTube каналы. Менин атым Салтанат Адылбек. Бүгүн бизде конокто эмоционалдык интеллект боюнча адис Чолпон Кожоярова. Чолпон Кожоярова Sisters Education демилгесинин тең негиздөөчүсү. Чолпон жогорку билимди чет өлкөлөрдөгү, Түштүк Кореядагы жана Сингапурдагы университеттеринде алган. Учурда бир тууганы Жылдыз менен бирге кыргыз тилинде уникалдуу эмоция карталарын жана плакаттарын жараткан. Бул топтомдун максаты өтө маанилүү. Балдарга өз сезимдерин түшүнүүгө жардам берип, ата энелерге, тарбиячыларга жана психологторго ыңгайлуу курал сунуштап жатышат. Карточкалардын алдыңкы бетинде иллюстрация жана эмоциясынын аталышы, ал эми арткы бетинде аныктама жана талкууга ылайык суроолор жайгашкан. Бүгүн биз Чолпон менен балдар үчүн эмоционалдык интеллект эмнеге маанилүү экенин жана жөнөкөй бирок таасирдүү курал эмоция карталары тарбиялоого болгон мамилени кантип өзгөртө аларын сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Чолпон айым, сиздердин ушул карточкаларыңарды эмоцияларга арналган ушуларды көрүп мен абдан ичимен бир чети сүйүндүм, бир чети мындай каап дедим да, анткени менин балдарым кичине кезинде ушундай карточкалар, эмоцияларды тааныштыруу боюнча ушундай ыкмалар жок эле. Көбү кыргызча жок болчу. Мен издегем, кыргызча жок болчу. Орус тилинде ушу балдарга мен аябай мыкты апа деле боло алган жокмун. Баягы кошумча тамактануу, прикорм дейт эмеспи, ошону деле туура кылган жокмун. Аябай деле баягы окуусун, академиялык жагын өнүктүрө алган жокмун, бирок эмоцияга көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылдым да. Ошонумду мен мындай баса белгилеп кетким келет. Ошонун натыйжасында балдарым менен азыр баарлашуу дагы, байланыш дагы жакшыраак. Ошондон улам мен биздин көрүүчүлөргө дагы эмнеге эмоционалдык интеллект ушундай маанилүү экенин кайра айтып, ушунун жыйынтыгы жакшы болот экен деп жайылткым келип жатат. Бизде көп ата энелер, баардыгы эмес, эми ошондой ата энелер бар, баланын академиялык билим берүүсүнө эле көңүл бурушат. Ошо окута берет, кичине кезинен 4 жашта мына окуп атат деп ошону менен баягы сыймыктанып элге жарыялап, мен мына ушундай баламды окутуп атам, ушуга жеткирдим деп көп айтканы менен эмоционалдык интеллектин өнүктүрбөй койсо, келечекте ошончолук академиялык билимдери деле ийгиликке алып келбейт экен да. Ооба, мектепке чейинки учурда эң негизи бул бала менен сүйлөшүү, анын ички дүйнөсүн мындай байкап, эмне болгонун түшүнүп, ал менен мындай маек куруу. Сиз өзүңүз айткандай, сиз балаңыз менен ошол жактан жакыныраак болуп калганыңыз үчүн азыр сизге оңоюраак. Мисалы подростковый период дейт да, аябай кыйналышат ата энелерчи, эмнеге мени менен сүйлөшпөйт, сүйлөшкү келбейт, көргүсү келбейт, эч нерсе мындай көңүлү жок деп. Бала сизге келип сүйлөгөн үчүн сиз кичинекей кезинен ал менен сүйлөшүш керексиз. Бул эмнеден баштайт? Сиз мындай диалог катары кандай болду, эмне болду деп кичинекей кезинде мындай сизге маанилүү эмес нерселерди айта берет да, анан сиз укпасаңыз аны чоңойгондо да укпай калат. Ошон үчүн көбүнчө биз мектепке чейинки учурда мен ишенем, биз эмоционалдык интеллект менен иштеш керекпиз. Ошондо мектепке чейинки куракта дегениңиз бул канча жаштан баштап болуп калат? Өзү менин оюмча ата эне балалуу болоордун алдында өзүнүн эмоционалдык интеллекти менен иштеш керек.
алар биз эмоция жөнүндө сүйлөшөбүзбү өзү бири бирибиздин арабызда, балабызга аны бере алабызбы деген суроолорду сурап даярданыш керек. Балдар менен төрөлгөндөн баштап эле сүйлөшүш керек. Сен мисалы сен балаңыз ыйлап атат, сен ичиң ооруп атабы, мен сени түшүнүп атам деп ушундай нерселерди айтып бергенде көнүп калат ата энечи ошентип сүйлөшкөнгө. Анан чоңойгон сайын бул көндүм бул как мускула да неме мындай иштеп баштайт. Анан сиз уже мындай опытный болуп каласыз да сүйлөшкөнү. Ошон үчүн ата энелерди балалуу болоордун алдында үйрөнүп, анан бала сиздин ичиңизде эле болгондо сүйлөшүп баштасаңыз болот. Эмоциялар жөнүндө сиз өзүңүз кантип сезип атасыз, күйөөңүз кантип сезип атат, ошону мындай үйрөнүш керек да. Сезимдер жөнүндө, эмоциялар жөнүндө сүйлөшкөндү үйрөнүш керекпиз. Мен ушу 3 жаштагы кризис болот эмеспи балада, ошол убакта эмоцияларга көбүрөөк көңүл буруп, окуп, анан ошол адистер сунуштаган ыкмаларды кызыма колдонуп, анан сен кайгырып жатасың, мен сени түшүнүп жатам деп ошол эмоцияларды айткан сайын ал дагы ошол эмоцияларын тааный баштаган эле да. Анан мектепке барганда ошо кандайдыр бир классташтары менен, мугалим менен кандайдыр бир түшүнбөстүк жашалганда үйгө келип ошону айтып берчү да. Анан мен бекер аракет кылбаптырмын, бул түшүнүп атат, ошону айтып, мен мындай болду эле, анан ошол үчүн мен азыр кайгырып жатам, мен маанайым түшүп жатат деп ошентип айтып, эмоцияларын айтып берип атса, чын эле иштейт турбайбы деп аябай таң калгам да. Ошондуктан ата энелерге биз ушул берүү аркылуу эмоциялардын маанилүүлүгүн дагы бир баса белгилеп, жана сиздердин жардамыңыздар менен эмоцияларды таанууда кандай ушул жардамчыларды колдонсо болот, айтып берсеңиз. Мен бир нерсени айта кетейин дедим эле, сиз кечип калдым дедиңиз эле. Мен ишенем, эмоционалдык интеллектти өнүктүрүүгө эч качан кеч эмес. Чоң адам катары да өзүңүздүн эмоционалдык интеллектиңизди өнүктүрсөз болот. Көндүм болгон үчүн бул ар бир жашта баштасаңыз болот да. Ошон үчүн эч качан кеч эмес. Эч качан кеч эмес. Эмоционалдык интеллектти өнүктүрүүгө ар дайым убакыт болот. Ар бир немеде учурда. Ооба. Мен деген мисалы кызыма эмоцияларын үйрөтөт, мен өзүм эмоцияларымды үйрөндүм да. Ооба, ошондой болот да. Көбүнчө ошондой болот. Ата энелер мен чоң эле адаммын, кантип мындай нерселерди түшүнбөймбү деп неме кылышат да, бир аз толкунданышат же уялышат. Анан бирок балдарга үйрөтөм дегенде оңоюраак мындай бир подход да ошондой. Ооба, анан бала менен эле сиз да өнүгөсүз. Эми ата энелик ошондой жол да. Ар бир жашта өнүгүп өсүш керексиз бала менен. Ыкмаларды мен ошо ойлоп жаткам, кандай ыкмалар бар деп. Өзү биз чыгарган карточкалар бул мындай запатентованный методика. Бул менен сиңдим менен чыгарганбыз. Эффективдүү. Кичинекей кезинен баштасаңыз, мен балам менен баштадым эле, мына 2,5 жашта. Мага бир күнү шабдалы жеп атат эле, мен да шабдалы жегим келди эле, бөлүшчү десем бөлүшпөй койбоду. Анан мен кайгырып коеюн деп кайгырдым да, деп мындай көрсөтсөм, балам мага эмне дейт дебейсизби? Карап туруп, папа, мен түшүнүп атам, сиз шабдалы жегиңиз келди дейт. Ооба десем, бирок шабдалы бере албайм. Мына каттама жеңиз дейт мага. Ошол жерде эле мен дагы өзүмө, мен туура эле кылып атам. Ооба. Ошон үчүн балдар менен карточкалар бар, китептер бар, постерлер бар. Ата энелерге оңоюраак болгону бул бир кандай бир китеп менен, жомок менен. Кичинекей кезинде жомоктор жакшы иштейт. Мисалы, кайгырды бир персонаж да, мисалы, мен азыр немем бар, серия мышонок, бул чычкан жөнүндө. Ал чычкан мындай жаныбарлар неме да, оңоюраак балдарга. Адамдарды анча жакшы неме кылышпайт алар. Кабыл алышпайт. Алар ошо жаныбарлар катары. Ошол кичинекей чычкан ар кандай бир немелерде, ситуацияларда болот. Анан кандай бир эмоцияларды көрсөтөт, анан ошол эмоцияларды кантип жашаганын айтып берет да, жомокчу. Балдар буну угуп туруп, мындай да болот экен деп, бирок балдарга мындай кайтырыш керек, кайталап, көп кайталаш керек. Балдар болгон үчүн алар унутушат, же түшүнбөйүшөт, же сразу колдонуша албайт да. Ошон үчүн биз аларга мындай кайталайбыз. Ырлар да жакшы болот. Мисалы, тилекке каршы кыргыз тилинде азырынча аз, аябай.
англис тилинде бар. Мен балама ошо англис тилинде бир ырды үйрөткөм. Бул өзүң жеке чектериңи коргоого деген неме бар да, ыр бар. Анан эмоциялар жөнүндө дагы ыр бар. Ошондой ырларды үйрөткөндө бала ичинде түшүнбөсө дагы ситуацияга карата аларды колдоно алат. Мисалы please stop деген бар. Сураныч, токто башкаларга. Сенин жеке чектериңи бирөө бузуп атса, сен ошентип жооп бере аласың деген инструмент да бул. Эң кичинекей кезинде ошондой жомоктор, ырлар, карточкалар көбүнчө, анткени балдар тез эле неме болушат. Жоготушат өзүнүн концентрациясынчы. Бат эле 1-2 карточка көрсөтүп туруп кайра ойноп кетишет. Ошон үчүн карточкалар удобный да. Чоңойгон сайын чоңураак китептерди окуса болот. Бул жерде уже мультфильмдерди, тасмаларды көрүп, ал жердеги ситуацияларды диалог катары сүйлөшүп, эмне үчүн андай болду, кантип ойлойсуң деп ачык суроолорду сураш керек. Бул жерде балдардын критикалык немеси да, ой жүгүртүүсү дагы иштеп башташат. Ошон үчүн бул жерде ата эненин ролу аябай чоң да. Неме болуш керек, интеракция болуш керек бала менен. Түз. Ушул ачуулануу эмоциясы жөнүндө бул карточканын мисалында түшүндүрүп кетсеңиз, бизде коомдо көп учурда кичине кезинде бала ачууланса, аны эмоциясын ата энеси басынтып, ачууланба же басынтат же алаксытып башка ошол эмоцияны жашаганга мүмкүнчүлүк бербейт да. Ооба. Ошол туурасында түшүндүрүп кетсеңиз, эмне үчүн ачууланууну, ошо эмоциясын жашоо, ошону башкаруу канчалык деңгээлде маанилүү? Өзү база катары ар бир эмоциянын функциясы бар. Бул жерде биз дагы жазабыз, жаман эмоция болбойт. Туура эмес эле реакция болушу мүмкүн, бирок жаман эмоция жок. Бул база катары кетет да. Ата эне ошону түшүнсө, ар бир эмоцияны кабыл алат. Бирок биз кичинекей болгондо биздин эмоцияларыбыз басылган. Биз башкача бир инструмент бизге берилген эмес. Кантип ачууланганда эмне кылыш керек? Ошон үчүн биз өзүбүздүн балабызга биз эмне кылса, биз да ошону кылабыз да. Көбүнчө ошондой. Бул неме болот? Повторение. Биз ошол сценарийлерди кайра эле неме кылабыз да. Кайталайбыз, ооба. Ачуулануунун функциясы бул бир нерсе жакпаганда өзүнүн чектерин коргоого арналган неме да, эмоция. Бул аябай маанилүү эмоция. Бул эмоцияны жашабаган бала кичинекей кезинен, мисалы, бизде ачуулануу балдарга, анан кыздарга бир аз башкача неме кылат да, берилет. Анткени бизде гендердик стереотиптер бар. Биз балдарга башкача мамиле кылабыз, кыздарга башкача мамиле кылабыз. Ачууланганда балдарга ачууланганга биз бир аз көбүрөөк неме беребиз. Мүмкүнчүлүк беребиз. Кыздарга ачууланганда болбойт дейбиз. Кыздар назик болуш керек, түшүнүш керек, алар тынч болуш керек деген. Жакшы кыздар ачууланбайт. Ооба. Ошондой. Мен ошентип өскөм өзү. Көбүбүз ошондой өскөнбүз. Ошондуктан биз ачууланганыбызды көрсөтө албайбыз. Ошон үчүн биз башкача көрсөтөбүз. Анткени ачууланганыбыз ичинде бар. Бирок биз ачууланып атабыз деп түшүнбөйбүз ошол кезде. Ошон үчүн биз эмне кылсак болот? Биз ыйлайбыз же биз иштеп баштайбыз, үйдү жынаштырып баштайбыз. Бир нерсе кылыш керекпиз. Анткени ичиндеги сезимдер, эмоциялар бар. Алар чыккан эмес, алар кааланган эмес. Биз билген нерсебизди кылабыз. Бул менин учурумда болгон неме, болгон ситуация бул мен үйрөнгөнүм ушул өзүм энергиямды ушу ачууланганды уборкага жыйнаштырыш керек. Ошо менен анан жеңилдеп калдым деп ойлойсуз да. Бирок жок, андай эмес. Бул мындай аябай кыска учурга жардам берген методика. Ошондой иштеш керек. Анан психолог менен иштеп, анан түшүнүп, азыр башкача. Бирок ачуулануу функциясы бар. Ошон үчүн балдарга, кыздарга деген, бул кичинекей балдарга ачууланганда жөн эле убакыт бериш керек да, ошол жерде пространство бериш керек. Ачууланганда көрүш керек. Ооба, мен көрүп атам, сен ачууланып атасың. Түшүнүш керек. Эмне үчүн ачууланып атасың? Сиз дагы эмпатия көрсөтүш керексиз да, ата эне катары. Анан ошол жерде балаңыз адан дагы бешбетер ыйлап баштайт же кыжырданып баштайт, уруп баштайт.
ушул жерде реакция кандай болуш керек үйрөтсөз болот. Өзү эмоциялар менен иштегенде эмоция көрсөткөндүн ага чейин андан кийин кылыш керек. Эмоция болуп атканда балдар укпайт. Алардын префронтальный эч нерсеси иштебейт да, только рептильный мозг иштейт, ал эмоция берет, баардык башка рецепторлор жабык. Ошон үчүн мисалы балаңыз менен жомогуп атасыз, анан инструмент бересиз. Кантип ачууланганда реакция көрсөтүш керек. Ошол жерде мисалы бир подушканы алып туруп урса болот, же подушкага кыйкырса болот, же буттары менен тарс деп басса болот. Ошолор сиз ата эне катары сиз аларды кабыл аласыз, реакция катары. Ошону сиз да айтасыз балаңызга. Мындай кылса болот, мындай болсо болот деп. Анан аларга да кайталаш керек да. Алар мындай сразу айта албайт. Мен азыр кычырланып атам, азыр ачууланып атам. Подушка бер деп айтпайт да. Ошол жерде сиз жардам катары болосуз жаныңызда. Анан эмоция өткөндөн кийин кайра жардамга келесиз. Сен жана аябай ачууландың деп. Мындай мисалы ал бир аз тынчтанды. Мен жана көрдүм сен аябай ачууланып кеттиң, кыйкырдың, эмне болду деп түшүнүп, ошол жерде ооба мен да түшүнөм сени, мен да ушундай болгом кичинекей кезимде деп бир аз эмпатия көрсөтөсүз дагы балаңыз менин эмоцияларым туура эле экен, аларга дагы орун бар экен деп ачууланганды эмоция катары кабыл алат. Анан бирок реакцияларын корректировка кыласыз чоң адам катары. Анткени сиз түшүнөсүз. Мисалы ресторанга барасыз дагы, балаңыз ачууланып кетсе, кыйкырса, сиз бир аз уяланасыз, туурабы? Башкаларга дагы ыңгайсыз болот. Ошол жерде сиз үйдөгү тренировка кылганыңызды ал жакта дагы неме кылсаңыз болот да, колдонсоз болот. Ооба, ошондо ата энелерге дагы жардам болот, балдарга дагы жардам болот. Анткени балдар мындай кылып албайт да, алар бөлүшө албайт. Ата энем менин реакцияма уяланып атат, мага эмес депчи. Алар мен жаман экенмин, мен жактырбайт атат азыр деп ошондой неме кылышат, связь кылышат. Ошондуктан балага канчалык механизмдер, инструменттер берилгенде ошончолук ата энеге жеңилирээк болот да. Ошондой ачуулануу өзү мындай татаал неме да, биздин коомубузда татаал бир эмоция. Кыздар көрсөтө албайт, балдар көп көрсөтөт, бирок кандай көрсөткөнүн дагы биз корректировка кылбайбыз. Анан бул жакта ата энелерге дагы мындай жардамчы кеңештер бар экен. Ооба. Ар бир карточка бул ыкма болгон үчүн бул эң негизгиси ата энелерге жеңил мындай ишин жеңилирээк кылганга умут алганбыз да. Анан бул жерде өзү эмоция эмне экенин, анан бул жердеги сүрөттү кантип сүрөттөш керек. Кээ бир ата энелер мындай неме кылышат да, өзүн жоготуп коюшат, билбейт кантип кылганын. Ошондо биз жазып койгонбуз. Бул сүрөттө эмне окуса эле болот да, мына баласына көрсөтүп атат, окуп атат. Анан жаш катары ар бир жашына эмне кылыш керек. Мисалы, 1,5 жаштан суроо сураса болот. Бирок алар жабыраак суроо. Жабык суроо бул эмне, же бул кыз ачууланып атабы, же күлүп атабы, же ошондой суроолор да. Чоңойгон сайын, мисалы 2,5 жаштан баштап ачык суроолорду сураса болот. Бул кыз эмне сезип атат, эмне үчүн деп ойлойсуң деп жазып бергенбиз. Ошондой эле ар бир эмоцияга ата эне кандай реакция бериш керек, кантип кабыл алыш керек, ошолорду да жазып койгонбуз. Ошон үчүн менин оюмча биздин ыкмабыз аябай маанилүү, ата энелерге ишин жеңилдеткен, балдарга бул кызыктуу. Биздин кыздарыбыз, балдарыбыз бул жерде, бул менин балам, менин сиңдимдин кызы персонаж катары алынган. Бул жерде көрсөз кыргыз эле балдар да, кыргыз бала менен кыргыз кыз, анткени идентификация жеңилирээк болот балдарга. Өзүнүн маданиятын немелерин көргөндө, детальдарын көргөндө балдар ага жеңилирээк идентификация болуп, алар менен түшүнгөнгө неме болот да, жеңилирээк болот. Ошон үчүн ушундай кылганбыз, чыгарганбыз да, кыргыз болсун деп, кыргызча болсун деп. Мисалы, мына мен изилдөөлөрдү окуп келдим, агрессия боюнча көбүнчө эмоционалдык интеллект программасы киргизилгенде мектепке, мисалы 2 жылга киргизилиптир, аябай жакшы мындай жыйынтыктар болуптур да. Балдардын агрессиясы, агрессивный behavior, это агрессивдүү бир немелер, мисалы буллинг же
кыйкыруу же буюмдарды бузуу ар кандай бир агрессия болот да, алар азайыптыр. Бул программа 6 айдын ичинде 12 эле сабак. Элестетсеңиз, 6 айдын ичинде 12 эле сабак аябай жакшы натыйжаларды бериптир. А мисалы бала бакчадан система катары киргизилип, эмоционалдык интеллект мындай сабак катары болсо, мектепти мындай аяктаган балдар кандай сонун болот да, мындай өзүн билген, эмоцияларын билген. Макул, алар баары бир бала, баары бир кээ бир учурунда мындай реакциялары мындай бизге туура эмес болуп көрүнсө да болот, бирок алар ошончолук өзүнө ишеними болот, ошончолук максаттарын билген адамдар болот, ошончолук кыйынчылык болгондо эмоцияларын көрсөтө билүү, аларды жашоо билүү, анан аларды башкаруу деген немелер болот да, көндүмдөрү болот. Бул өзү ошо ар бир кишиге, ар бир адамга керек болгон бир көндүмдөр. Ошондуктан натыйжалар азыркы коомдо дагы карасаңыз, азыр мисалы бизде азыр аябай көп учурлар болуп атат. Келиндер уурулуп, же мындай аябай зордук зомбулук көп, агрессия көп коомдо. Аябай көп. Мен ар бир жаңылыкты окуганда менде эң биринчиден эмнеге мындай болуп атат да? Ошончолук мындай бул жаныбар катары неме болот да? Действие как у животного. Анан кичинекей кезинде ошо ачууланганга башкача бир механизм, башкача бир инструмент берсең, ал ошол жерде башкача бир реакциясын көрсөтүп, ачууланганын билдире алат болот эле да. Менин оюмча бул аябай чоң таасир берет. Ошондуктан тилегим ар бир бала бакчада, ар бир мектепте эмоционалдык интеллект менен бир жумада 20 мүнөт болсо дагы мындай бир оюн болсо, же китепти окуп, же бир кичинекей тасманы көрүп туруп талкуулап, ошол жерде дагы мындай өз программалар көп киргизсе болот да. Ошол жерде балдарга мындай инструменттер бериш керек. Бирок баягы эмоционалдык интеллекти жогору жана ошо EQ-су төмөн балдар билинип эле калат экен, айырмачылыгын мындай карап билип койсо болот экен. Мисалы, биздин коомдогу эле бала жана башка улуттагы бала, же болбосо башка өлкөнүн бала бакчаларына барсаң, ал жакта балдар ачыгыраак, өзүн эркинирээк сезгендей, келе калып кучактай алат сени. Биздеги балдар анчалык сезимдерин, эмоцияларын чыгарганга көнгөн эмес. Мындай ошондой насмотренность деп коет го, ошондой байкалат экен да. Мисалы, мугалимдер ачык болсо, кыйкырбай, балдар да келишет да аларга, балдар да ачылышат. Анан бул коом катары өзгөрүлөт. Бирок бул жерде ата-энелер дагы ошондой эле неме мамиле бериш керек да. Сиз айткандай басып эмес, баспай, кана кел, эмне болду? Мен уга алам, мен чоң адаммын, мен сенин сезимдериңди түшүнө алам, көтөрө алам. Сен кыйкырсаң дагы, мисалы, өспүрүмдөр ата-энелерин аябай жаман көрүшөт. Көбүнчө кыйкырышат, сен мага жакпайсың, мен жаман көрөм деп ошондой нерселерди. Ата-энелерге аябай кыйын келет ошо учур. Балдар кантип мага, мен ушунча кылдым аларга, кантип мага ушундай нерселерди айтат депчи. Бирок ошол жерде чоң адам катары мен сенин эмоцияларың баарын түшүнө алам, кабыл алам. Бирок кандай реакция бергениң мага аябай мындай, мисалы, өзүңүздүн да чектериңизди чектеп айта аласыз да. Бирок мага аябай мен кайгырып атам. Сен ушундай нерселерди айтканда кайгырып, мен ыйлагым келип атат деп айтыш керек да. Алар түшүнүш керек, сиздин да сезимдериңиз бар деп. Ошондо ачылса, сиз ата-эне катары, чоң адам катары балдар да ачылат. Башка өлкөлөрдө мен иштеп келдим, Сингапурда мисалы. Бул немеден дагы, менталитеттен дагы неме да. Азиядан мисалы бир аз жабырак. Европада сиңдим жашайт азыр, ошо кызы Берлинде бала бакчага барат. Ал жакта киши азыраак, балдар азыраак, убакыты бар, эжекелер кыйкырбайт. Мындай немелер бар, алардын кандай бир правила бар, эрежелери бар. Ошо эрежелерин түшүндүрүшөт, балдарга
кайталап турушат. Анан бир нерсе болсо, кайгыруу болсо дагы мен сени түшүнөм, бирок биздин эрежелерибиз бар деп ошентип таянып, кыйкырбай, урушпай, урбай ситуацияларды чечсе болот да. Ошондуктан бизде менталитет жактан дагы өзгөрүүлөр бар, мындай башка өзгөчөлүктөр бар. Система катары дагы проблемаларыбыз бар, биздин кыйынчылыктарыбыз. Өзүңүз билесиз, азыр канча 74% бала бакчаларга кирбейт балдар. Бала бакча мезгилге киргенде алар кирбейт. Эми ал чоң көйгөйлөрдү биз чече албайбыз албетте, бирок өзүбүздүн деңгээлибизде ата эне катары ушундай карточкаларды алып деле өзүбүздүн деле бир 5-10 мүнөт арнап балдарга эмоцияларын таанытып үйрөтө берсек абдан сонун болот. Мисалы постерлерди илип коюш керек да. Бала 3кө чейин аябай мындай көргөнүн жаттап калат тез эле. Ошон үчүн көрүнгөн жерде туруш керек. Көрүнгөн жерде турганда кээ бир кезинде ал келип карап коет да кетип калат. Эч нерсе болбой атат дегениңиз менен ал жерде аябай көп ой жүгүрүлүп, түшүнүп, жаттап калат. Карточкалар бул сиз менен отуруп, иштеп, сүйлөшкөнгө дагы сонун бир неме да. Ошон үчүн ооба, жеке мен дагы ушинтип баштагам, сиңдим экөөбүз. Биз система катары көп нерсени өзгөртө албайбыз, бирок өзүбүз эмне кылабыз, бул бир ыкмалар чыгарып туруп, ата энелерге, биздей эле ата энелерге жардам берип, ооба, жардам болгону. Чоң рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Ушул эмоциялар боюнча карточкалар, ушул постерлер ар бир үйдө, балалуу үйдө болсо деген тилек. Сиздердин ошо миссияңар, максатыңар ишке ашып, ар бир бала бакчада ушул ыкмалар колдонулсун. Бул биздин келечектеги коомубуздун менталдык саламаттыгына түздөн түз таасир этет деп ишенем. Анан биздин көрүүчүлөрдүн арасында дагы ушул карточкалардын топтомун жана постерди ойнотобуз. Комментарийлерге эмоционалдык интеллектти сиз балаңызга эмне үчүн өнүктүргүңүз келип жатат, ошол туурасында жазсаңыздар, анан комментарийдин арасынан биз жеңүүчүлөрдү аныктап алабыз. Эмоциялар өзү татаал бир нерсе. Адам катары бизге биз үйрөнүш керекпиз. Ошондуктан эң негизгиси сиз ата эне катары азыр көп ата эне өзүн жаман ата эне деп эсептейт же бир жактан күнөөлүү сезишет. Ал сезимдердин ордуна аларды кабыл алып туруп, анан ойлонуш керек да, мен балама азыр эмне бере алам? Кичинекей бир кадамдардан. Сиз эң биринчиден өзүңүздүн менталдык саламатыңызды караңыз. Сиз бактылуу болсоңуз, бул жерде ата эне дегенде апаларга көп айтам, анткени апалар көбүнчө балдар менен болот. Бирок атасы дагы өзүңүздү карап туруп, сиз кандай болсо, сиз бактылуу болсо, сиздин балаңыз да бактылуу болот. Ошону эң биринчиден негизгиден муктаждыктарыңызды жабып, бактылуу болуңуз дейм да. Өзүңүздү жакшы караңыз. Сиздин бактылуу болгонуңуз бул сиздин балаңыздын бактылуу болгону. Ошо. Биз балдарга а тамгасын үйрөтүп, жаны барлардын аталышын үйрөтүп, аларды бир нерсени өнүктүрүп жаткан сыяктуу эле балдардын эмоциясын дагы а тамгадан ачуулануусун, мисалы к тамгасын үйрөтүп, кайгыруу деп айтып, арипти үйрөткөн сыяктуу эле эмоцияларды үйрөтүү канчалык маанилүү экенин түшүнөсүздөр, ошонун маанисин баягы баалап билесиздер деп ишенебиз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.